Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге политехке жақын жерден 2 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп даректи түшүндүрөйүн. Дарек Фурманова 21 кыйгайсыздык 1 дарегинде. Мынакей бул үйдө жайгашкан. Бул жага келүү үчүн сиздер эгер Акунбаева тараптан келсеңиздер, бир аз эле жүрөсүздөр дагы. Остановка кийинки бул светофор Айни көчөсү, мындан кирсеңиздер болот. Пешком о жерден эле кирип кетсеңиздер болот. Мынакей бул үйдө. Ылдыйдан кирсеңиздер, Азия мол тараптан келе Айни менен оңго кирип кетесиздер. Мынакей. Так, анан бул жерде автодорожный дагы жакын экен, ылдый жагында БГУ, Азия мол, бул жагы Политех жана Манас кинотеатрлары дагы жакын болуп калат. Анан бул жерден шаардын бурчуна жүргөн троллейбус, автобус, маршруткалар көп эле бар экен. Калган маалыматты квартирага кирип берейин. Мынакей туугандар, бул сатылуучу квартиранын коросу, бул жагында парковкасы, ары жагында балдар ойногон аянтчасы. Сиздер бул подъезден кирип эле лифт менен 6-этажга чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз 6-этажда жайгашкан. Мынакей туугандар, 6-этажга чыгасыздар. Лифт менен оң тарапка буруласыздар. Бул эшик бөлүнкө чыгарыштагы сатылуучу квартиранын эшиги болуп калат. Мынакей подъездер деле келен, жакшы экен. Андан ары мынакей туугандар, бул квартирабыздын кире бериши, коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жалпысынан 68,5 квадрат метр болгон квартира плюс лоджия 7 квадрат метр. Аны кошкондо 75 квадрат метр болуп калат экен туугандар, лоджиясы менен. Так, 2 бөлмөдөн турган квартира 10 кабат үйдүн 6-кабатында жайгашкан. Бул жакта мынакей биринчи бөлмөсү, зал, көрүп турганыңыздардай ремонт. Мынакей туугандар, чыгыш тарабынан терезеси орнотулган. Жана бул жерден Чыңгыз Айтматов Манас Чыңгыз Айтматов проспектиси туугандар. Ушул Чыңгыз Айтматов проспектисин кайсы жерден Манас болуп кетет, кайсы жерден Чыңгыз Айтматов болуп кетет, ошону түшүнбөйм. Кыскасы Белинка дейт беле, дагы бир аты Белинка көчөсү, могу Политех туугандар. Аны эле жагы Акунбаева көчөсү. Могу жерде Медакадемия деле туугандар, анча деле алыс эмес. Могу жакта жакын эле жерде. Касси, ал жакта, могу Кассинин мынакей главный корпусу көрүнүп турат экен бул жерден. Мына туугандар, главный корпусу Кассинин. Анан бул жагында автодорожный, бул жагында БГУ, Манас кинотеатры. Кыскасы окуу жайлардын көп эле бул квартирага жакын экен туугандар. Андан ары отопление центральный, природный газ бар. Документтер боюнча техпаспорт, мынакей купли-продажа ээсинин колунда экен. Келсеңиздер, карап көрсөңүздөр болот. Ички тарабына. Андан ары кенен коридор. Бул жакта кухнясы. Кухонный мебелдер калат туугандар, раковина суу чыгарылган тургандан. Кухня тараптан деле мына Манас проспектиси кенен көрүнүп турат. Так, ал жакта Азия мол дагы жакын. Мектеп, садиктер жакын жерде бар экен. Маркеттер туугандар, супермаркеттер дагы жакын жерде бар. Бул жакта лоджия өзү эле ушул 7 квадрат метр. Лоджиясы. Так. Ажаткана өзүнчө бөлмөдө. Мынакей. Душ, ваннасы өзүнчө бөлмөдө. Окей. Бул жакта стройный мебелдер калат экен туугандар, мондай чоң шкафтар. Жана спальный бөлмө, бул жакта мондай стройный мебели бар. Ушундай көрүп турганыңыздардай ремонт. Бул жак спальный бөлмөсү. Туугандар, бул жерден лоджияга да чыгып кете алабыз. Так, дагы эмне маалыматы? Айтылган документтер боюнча айттык. Квартиранын колдон келишинче маалыматын бердик туугандар. Дагы эмне маалыматы? Айтылган баасы эле калды окшойт. Баасы так 85 000 доллар сурап атыптыр. Андан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Дагы сүйлөшүү болот.
Анан ушундай квартира издеген дос туугандар менен видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер квартира издеген тууган досторуңуздарга жана ушул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Айта кетчү болсок, курулуш компаниясын айтып атыптырмын, Pegasus Ала-Тоо деген курулуш компаниясы салган үй экен. Аны эмес эместермен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.